Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Мен акча үчүн үйлөндүм. Бул менин планыма ылайык болчу. Эми мен байлыкка ээ болдум. Жалтырак дүйнөнүн артындагы карыз. Дубайдын түнкү асманы миллиондогон жасалма жарыктарга боюлуп, асман тиреген имараттардын айнектеринде чагылышып турду. Мен 30 жаштагы азамат, Перс булуңунун жээгиндеги эң кымбат мейманканалардын биринде, үстүмдө $10,000 ак костюм, колумда Rolex сааты менен тургам. Айланамда араб шейхтери, кымбат баалуу атыр себинген миллиардерлер жана менин бактылуу нике тоюмду белгилеп жаткан элита жүрдү. Бирок менин ичимде майрамдык маанай эмес, муздак коркунуч жана жапайы жеңиш сезими аралашып турган эле. Бул костюм, бул саат, атүгүл менин жылмаюумда бардыгы карызга алынган болчу. Мен Дубайга мындан 5 жыл мурун чоң кыялдар менен келгем. Бирок кумар оюндарына берилип күлүгүлүү бизнестин адамдарына $2 миллион карыз болуп калгам. Алар мага карызды кайтарууга бир гана ай убакыт беришкен. Эгер акча табылбаса, менин денемди чөлдүн ортосунан, кумга көмүлгөн жеринен табышмак. Мен чыгуунун жалгыз жолун таптым. Ал жолдун аты Фатима эле. Фатима 70 жаштагы Бириккен Араб Эмираттарындагы эң бай жесир аялдардын бири. Анын маркум күйөөсү мунай магнаты болгон. Фатиманын байлыгы ушунчалык чексиз болгондуктан ал акчаны эсептебей, жөн гана салмагы менен өлчөйт деп айтышчу. Ал жалгызсырап, оорулуу, жашоодон үмүтү үзүлгөн карыган кемпирдей көрүнчү. Мен анын алсыздыгын пайдаланып, ага өзүмдү чын жүрүктөн сүйгөн жаш жигит катары көрсөтө алдым. Алтынга малынган сөздөр, романтикалуу кечелер, жасалма камкордук. Жана мына 6 айдан кийин ал менин колуктум болуп отурат. Мен анын байлыгынын жалгыз мураскери болуу босогосунда тургам. Анын жашы 70-те, оорулуу. Көп болсо 1-2 жыл жашайт, андан кийин бүт дүйнө менин колумда болот деп ойлочумун. Тойдогу кызыктай көз караштар. Той өтүп жаткан зал алтындан куюлгандай жаркырайт. Мен Фатиманы колтуктап канактордун арасынан басып бараттым. Ал башына арабдардын салттуу, бирок өтө кымбат баалуу таштары бар паранжа кийип, бетин жаап алган. Анын колу муздак, алсыз жана сөктү болчу. Мен ал колду кармап баратып, ичимден жийиркенип жаттым, бирок жүзүндө сүйүктүү күйөө баланын жылмаюусун сактап калдым. Бирок бир нерсе менин тынчымды алып жатты. Канактор Фатиманын туугандары, бизнес өнөктөштөрү мага куттуктоо менен эмес, кандайдыр бир аяныч жана жийиркенүү аралашкан көз караш менен карап жатышты. Эч ким мага бактылуу болгула деп айткан жок. Алар бири-бирине шыбырашып, мен жакындаганда сөздөрүн токтотуп коюп жатышты. Балким алар байлыкты мага кызганып жатышкандыр деп өзүмдү тынчтандырдым. Мен үчүн алардын көз карашы маанилүү эмес эле. Башкысы Фатима менин торума түштү. $2 миллион карызыман кутулам да, чыныгы патшадай жашайм. Чөлдөгү сарай жана жабылган эшиктер. Түн жарымында биз тойдон чыгып, Фатиманын шаардын четиндеги, чөлдүн так ортосунда жайгашкан эбегейсиз зор сарайына келдик. Бул сарай кадимки үйдөн көрө кыргынуучу чепке, крепость окшош эле. Бийик дубалдар, куралчан күзөтчүлөр, оор темир дарбазалар. Бизди сарайдын ичине киргизишти. Ичи мага дароо эле суук сезилди. Абада кымбат баалуу уд атырынын жыты менен кошо, кандайдыр бир эски, чириген жыт аралашып турду. Бөлмөгө чыгабыз, азамат, деди Фатима, анын үнү күндүзгүдөй алсыз, титиреген үн эмес, күтүлбөгөн жерден терең. Бул жана муздак угулду. Мен таң калып карап калдым, бирок чарчаганго деп ойлоп, анын артынан ээрчидим. Биз экинчи кабаттагы эң чоң уктоочу бөлмөгө кирдик. Бөлмөнүн ортосунда патшаларга тандыктай чоң керебет, дубалдарында кызыл баркыт пардалар илинип турат. Мен бөлмөгө кирери менен артымдан оор эмен эшик шак
етеп жабылып, сыртынан құлпуланғаны угулду. Эмнеге эшикти сыртынан құлпулашты? Деп сурадым мен, ичимде биринчи үрүй учуу сезими пайда болуп. Фатима мага далысын салып күзгүнүн алдында турду. Ал башындагы оор паранжасын, алтын жасалгаларын чече баштады. Бул үйдүн эрежеси ушундай, Азамат, неге түнү эч ким тоскоолдук кылбашы керек, деди ал. Мен күлүмүш болуп, ага жакындамакчы болдум. Бул түндү кантип болсо да өткөрүү керек эле. Фатима, жаным, сен чарчадыңбы? Балким, эс аларбыз. Бет каптын чечилиши жана сырдуу шакеттер. Фатима мага бурулду. Менин жүрөгүм бир секундага токтоп калгандай болду. Анын бетиндеги алсыз, карыган кемпирдин маскасы сыпырылып түшкөндөй. Ооба, анын жүзүндө бырыштар бар болчу, бирок анын көздөрү. Анын көздөрүндө эч кандай карлык, эч кандай алсыздык жок эле. Анын көздөрү түйрө жырткычтын, өз жемтигин торго түшүргөн жүргөмүштүн көздөрү болчу. Анын бою күндүзгүдөй бүкүрөйүп эмес, таптүз, сымбаттуу туруптур. Ал колундагы таягын, рост, жерге таштады да, мага карай бекем, ишенимдүү кадам менен басып келди. Мен инстинкттүү түрдө артка бир кадам шегиндим. Сен мени акылсыз, байлыгын кимге карматаарын билбеген карыган кемпир деп ойлодуңбу, Азамат? Анын сөздөрү камчы менен чапкандай так жана катуу чыкты. Анын кыргызча же орусча эмес, таза, акцентсиз англис тилинде өтө сабаттуу сүйлөгөнү мени дагы бир жолу шок кылды. Фатима, сен эмне деп жатасың? Мен сени сүйөмгө, дедим үнүм дирилдеп. Мен дагы деле өзүмдүн ролумду ойноого аракет кылдым. Ал кран каткып күлүп жиберди. Бул күлкү бөлмөнүн дубалдарына урунуп, менин сөөгүмө чейин муздатып жиберди. Мени сүйөсүңбү? 2 миллион доллар карызы бар, Тарик деген мафияга башын байлаган. Менин банктык эсептеримди 6 айдан бери тымызын изилдеп жүргөн Азамат мени сүйөбү? Деди ал. Менин тизем калтырап кетти. Ал баарын билет экен. Башына бери баарын билиптир. Эгер баарын билсең, анда эмнеге мага турмушка чыктың? Эмнеге мени бул жакка алып келдиң? Деп бакырып жибердим мен, жасалма маскамды чечип. Фатима бөлмөнүн бурчундагы кичинекей сейфке барып паролду терди. Сейфтин эшиги ачылганда ал анын ичинен кара баркыт кутучаны алып чыкты. Кутучаны ачып менин алдыма койду. Кутучанын ичинде алтындан жасалган 7 даана эркектин нике шакеги тизилип туруптур. Ар бир шакектин астында кичинекей кагаздарга жазылган сымдар жана даталар бар экен. Халид 1998, Умар 2003, Рашид 2009, Ильяс 2015. Булар эмне? Деп сурадым мен демимди ичиме тартып. Булар менин мурунку күйөөлөрүмдүн нике шакектери, Азамат, деди Фатима жылмайып. Анын жылмаюусунда өлүмдүн суктугу бар эле. Сен менин биринчи жаш күйөөм эмессиң. Сен 8-сиң. Алардын бардыгы дал сендей болуп, менин байлыгыма кызыгып келишкен. Бардыгы өздөрүнө өтө акылдуу, мени болсо өлүм алдында жаткан кемпир деп ойлошкон. Алар кайда азыр? Дедим мен, үнүм кургап, тамагымдан араң чыгып. Фатима мага жакындап келип, колун менин көкүрөгүмө койду. Анын манжалары музга окшош эле. Алар ушул сарайдын астындагы жертөлөдө, Азамат, алар менин байлыгымдын бир бөлүгүнө айланышкан. Сен мураска ээ болгуң келди беле? Куттуктайм, сен ага ээ болдуң. Бирок акча менен эмес. Себеби бүгүн түндөн баштап сен менин менчигимсиң. Жана бул бөлмөдөн эч качан тирөө чыкпайсың. Дал ошол учурда бөлмөнүн дубалдарындагы кызыл баркыт пардалар түшүп кетип, анын артынан калың айнектердин артында турган хирургиялык аспаптар, темир чынжырлар жана белгисиз медициналык аппараттар көрүндү. Бул уктоочу бөлмө эмес. Бул кино лабораториясы болчу, ажалдын лабораториясы. Дубалдагы пардалар сыйрылып, айнектин артындагы хирургиялык аспаптар жаркылдаганда, менин тизем калтырап, полго кулап түштүм.
Фатиманың жүзі азыр карыган кемпирден емес, меңдеген жылдар жашаган. Адамдың канына су саган Азизилден жүзіні оқшып тұрды. Сен мені жетемеште дедин беле. Деди алшыбырап мага жақындап. Сандар, бұл жөн гана маска. Менің теремден астында соғып жатқан жүрек, сенен мұрынғы күйеулерімдің беренеки. Менің бүйрегім, менің каным бұлардың бар жаш, күшті өркептердің мұрасы. Сен менен байлығымды қаладың, ал эми мага сенен жаштығың керек. Мен эшикке чуркап барып, туткасын жұлқылдаттым. Бирок ал сыртынан бекем-беки телген. Бөлмөдө терезе жоқ әле, бир гана желдетүүчү тешіктен мұздақ аба келіп тұрды. Жардам бергиле. Ким бар? Деп бакырдым. Бирок менин үнүм бул калың дубалдардан ары чыкпасын түшүндүм. Фатима колундагы кичинекей пультту басты. Кирбиттин капталынан темир чынжырлар чыгып, мени көздөй багытталды. Төшөктөгү тузак. Коркпо, Азамат, деди ал муздак жылмайып. Дароо өлтүрбөйм. Сенин каның өтө баалуу. Биз трансфузия, кан куюу процедурасын баштайбыз. Сен менин жаштык эликсирим болосуң. Ал мага жакындап колундагы ички ийнени көрсөттү. Мен жанымды сактап калуу үчүн акыркы күчүмдү жыйнап, аны түртүп жибердим. Ал күтүлбөгөн сокудан полго кулап түштү. Мен анын колундагы пультту жуулуп алдым да, бөлмөнүн бурчундагы кичинекей люкту, жер төлөөгө кетүүчү эшикти байкап калдым. Башка жол жок эле. Мен люкту ачып караңгылыкка секирдим. Жер төлөөнүн коркунучтуу сыра. Төмөнгө кулаганда бутум бир жумшак нерсеге тии. Айланам тас караңгы, болгону жогорудагы люктан түшкөн алсыз жарык гана бар эле. Мен чөнтөгүмдөн телефонумду алып, фонаригин күйгүздүм. Көргөн нерсемден жүрөгүм тактоп кала жаздады. Мен адамдын сөктөрүнүн үстүндө туруп турмун. Жети шакек. Жети күйүү. Алардын калдыктары ушул жерде экен. Бирок эң коркунучтуусу бул эмес эле. Караңгы бурчтан бирөөнүн алсыз күбүрөгөнү жана чынжырдын үнү угулду. Ким бар? Дедим үнүм титиреп. Фонариктин жарыгын бурчка бактасам, ал жерде чынжыр менен байланган, өтө арк, тереси сөгүнө жабышкан бир адам отуруптур. Анын чачы аппак, көздөрү үңүрөйгөн. Кач. Бул жерден кач, деди ал адам араң үн чыгарып. Сиз кимсиз? Деп жанына бардым. Мен Ильясмын. 2015 жылкы шакектин ээси. Ал мени толук өлтүргөн жок. Ал мени тирүү донор катары колдонуп жатат. Кач, бала, ал азыр келет. Дала ошол учурда жер төлөөнүн темир эшиги катуу үн менен ачылып, ичкериге куралчан күзөтчүлөр жана колуна шам кармаган Фатима кирди. Азамат, менин лабораториямдан эч ким тирүү чыккан эмес, деди ал өйдөдөн карап. Ильяс сени менен тааныштырдыбы? Эми экөөңөр кошуна болосуңар. Күзөтчүлөр мага карай секирешти. Мен колумдагы пультту кокустан басып алдым. Күтүлбөгөн жерден жер төлөөнүн дубалдарынын бири ачылып, ал жактан жолборстордун ачуу айкырыгы угулду. Фатиманын үй жаныбарлары ачка болчу, чөөлөрдүн арасындагы ачка, жырткычтар. Дубал ачылып, караңгылыктан эки зор бенгал жолборсу атылып чыкканда, жер төлөөдөгү аба Азаматта өлүмдүн жытына толду. Алардын көздөрү ачкалыктан улам сары оттой жанып, азууларынан шелекейи агып жатты. Бирок Фатиманын пультундагы баскычты мен кокустан басып алганда, жырткычтар мага эмес, биринчи кезекте алдында турган куралчан күзөтчүлөргө карай атырылышты. Жок, артка кайткыла, деп бакырды күзөтчүлөрдүн бири, бирок жолборстун жойкун соккусу аны Заматта полго сулатты. Жер төлөөдө адамдын жан чыдагыс кыйкырыгы жана жырткычтардын ырылдаган үнү жаңырып жатты. Фатима жогорудагы темир көпүрөдө туруп, бул кандуу көрүнүштү эч кандай сезимсиз, тескерисинче, рахат менен карап турду. Азамат, сен менин аңчылык оюнумду кызыктуураак кылдың, деди ал муздак үн менен. Бирок эсиңде болсун, жолборстор тамагын тандабайт. Күзөтчүлөрдөн кийин кезек сага келет. Ильястын акыркы белеги.
Мен корканымдан бурчка тыгылып калган Ильяска карай сайылып бардым. Ал чынжыр менен байлангандыктан жолборсторго оңой жем болмок. Ильяс, качуунун жолун айтыңыз. Дидим анын ининен силкип. Ильяс өлүм алдында жаткан адамдай алсыз көздөрүн ачты. Ал титиреген колу менен мага кичинекей, канга боелгон металл цилиндрди сунду. Бул анын жаштыгынын булагы деп шыбырады ал. Сарайдын 3-чү кабатында күзгүлөр залы бар. Ал жерде Фатиманын чыныгы жүрөгү сакталган. Бул цилиндр ошол залдын ачкычы. Эгер аны талкаласаң, Фатима өз жашына кайтып келет. Жана баары бүтөт. Кач, бала мени калтыр. Ошол учурда жолборстордун бири күзөтчүнү тутуп бүтүп мага карай бурулду. Анын кандуу оозунан чыккан ысык демди бетимен сездим. Көзгө көрүнбөгөн жол. Мен Ильястын колунан цилиндрди жулуп алдым да жолборс секирер замат капталга оодарылып кеттим. Жырткыч мен турган жерге келип түштү. Мен жанымды сактоо үчүн жолборстор чыккан тешикке карай чуркадым. Ал жерде жырткычтарды багуучу атайын темир торлуу коридор бар экен. Артымдан Фатиманын каардуу үнү угулду. Аны тирөө кармагыла. Анын каны мага таң атканча керек. Мен коридор менен жогору карай чуркап отуруп, күтүлбөгөн жерден сарайдын башка бир бөлүгүнө чыгып калдым. Бул жер төлөдөн такыр башкача, өтө люкс жана жасалгалуу эле. Бирок дубалдарда ийилинген сүрөттөр мени кайрадан шок кылды. Сүрөттөрдө бир эле аял Фатима тартылган. Бирок ар бир сүрөттү ал барган сайын жашарып бараткандай. 19 кылымдын кийиминдеги Фатима, 20 кылымдагы Фатима. Ал 70 жашта эмес. Ал бир нече кылымдан бери жашап келе жатканын түшүндүм. Бул аял адам эмес. Бул жаштык үчүн башкалардын өмүрүн соруп жашаган вампир сыяктуу макулук эле. Орган китепканасы. Мен ары карай чуркап жүрүп, орган китепканасы деп аталган бөлмөгө туш келдим. Бул жерде жүздөгөн айнек идиштерде адамдын органдары, жүрөктөр, бүйрөктөр, көздөр атайын сууктукта сакталып туруптур. Ар бир идиште мурунку күйөөлөрүнүн аттары жазылган. Күтүлбөгөн жерден бөлмөдөгү динамиктерден Фатиманын үнү жаңыра баштады. Азамат, сен менин коллекциямды көрүп жатасыңбы? Ал жерде сенин атың жазылган бош идиш даяр турат. Сенин жүрөгүң менин кийинки 100 жылымды камсыздайт. Сенин тагдырың мен Дубайга келген күнү эле чечилген. Карызга батканың, мени менен таанышканың, мунун баары менин сценариим болчу. Мен анын сөздөрүнө кулак салбай, Ильястын айткан күзгүлөр залын издөөгө кириштим. Бирок 3-чү кабатка көтөрүлгөн тепкичтин алдында мени дагы бир тоскоолдук күтүп турган эле. Тепкичтин башында колуна курч кылыч кармаган, жүзү темир маска менен жабылган алып күзөтчү пайда болду. Ал Фатиманын эң ишенимдүү кулу, үнсүз өлүм деп аталган жалдамалы канкыр эле. Колумда курал жок, болгону Ильястан алган металл цилиндр гана бар. Биринчи нике түнүм менин өмүрүмдөгү эң акыркы жана эң кандуу түн болоруна көзүм жете баштады, дөө менен беттеш. Темир маскачан алып күзөтчү биринчи кадамын таштаганда, тепкичтер титиреп кетти. Анын колундагы зор кылыч абаны тилип, менин башымдын үстүнөн зымырап өттү. Эгер 1 секундга кечиксем, башым бөлүнүп кетмек. Мен артка секирип, колумдагы Ильястан алган металл цилиндрди бекем кармадым. Токто, деп бакырдым мен, бирок күзөтчү эч кандай реакция кылган жок. Анын маскасынын артындагы көздөрү өлүк сыяктуу бош жана сезимсиз эле. Ал адам эмес, Фатиманын сыйкыры же медицинасы менен тирилтилген куучак экенин түшүндүм. Күзөтчү экинчи иретчил дегенде, мен тепкичтин кармагычына жабышып, анын буттарынын ортосунан союлуп өттүм. Ошол учурда колумдагы цилиндр күтүлбөгөн жерден ысып титирей баштады. Ал күзөтчүнүн темир маскасына жакындаганда, маскадан учкундар шачырап, дөө өзүн жоготуп, башын кармап калды. Бул жөн эле ачкыч эмес, бул электромагниттик курал. Деген ой мээме чапты. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 3-чү кабатка карай чуркадым.
Артымдан дөөнүн темир дубалга урунуп, кулап түшкөн оор үнү угулду. Күзгүлөр залы, чындыктын чагылышы. 3-кабаттын эшигин ачканда, мени сокур кыла турган даражадагы жаркыраган жарык тосуп алды. Бул жер чексиз коридор сыяктуу көрүнгөн, бирок дубалдарынын баары бийик, байыркы күзгүлөр менен капталган зор зал эле. Мен залга киргенде күзгүлөрдөн өзүмдүн жүздөгөн чагылышымды көрдүм. Бирок бир нерсе туура эмес эле. Күзгүдөгү чагылыштарымдын бири менден тезирээк кыймылдаса, экинчиси мага карап каардуу, жылмайып турду. Азамат, сен кечикпей келдиң. Фатиманын үнү эми динамиктерден эмес, залдын ортосунан чыкты. Ал залдын так ортосунда, алтындан жасалган чоң күзгү алдында турган. Анын үстүндөгү той күйүнөгү азыр кара канга боелгондой көчкү кызыл түскө айланыптыр. Бул күзгүлөр сенин сырткы келбетиңди эмес, сенин ичиңдеги ач көздүгүңдү көрсөтөт, деди ал мага басып келип. Сен бул жерге байлык үчүн келгенсиң, туурабы? Карачы, күзгүлөр сага эмнени сунуштап жатат. Мен капталымдагы күзгүгө карадым. Анда мен Дубайдын падышасы болуп, алтын тактыда отурганым көрүнүп турду. Карыздарым төлөнгөн, колумда чексиз бийлик. Ошол көз ирмемде мэм тумандап, Фатимага каршылык көрсөткүм келбей калды. Мейли, бир аз канымда алса эмне болуптур. Эсебине ушул байлыкты берсе деген ой азгыра баштады. Күлөгөлөрдүн кыйкырыгы. Жок, бул жалган. Ильястын үнү кулагымда жаңыргандай болду. Мен колумдагы цилиндрди катуу кыстым. Анын ичинен чыккан кичинекей электр тогу мени өзүмө келтирди. Мен күзгүлөргө кайрадан кунт коюп карадым. Азыр мен тактыда эмес, темир чынжырда байланган, денеси соолуп бараткан өлүккө окшош элем. Байлыктын артында ажал турганын көрдүм. Залдагы күзгүлөрдүн ичинен күтүлбөгөн жерден боз көлөкөлөр чыга баштады. Алар Фатиманын мурунку жети күйөөсүнүн арбактары эле. Алардын жүздөрү жок болгону ооздору ачылып, үнсүз кыйкырып жатышты. Алар мага карай калдырууну сунуп, мени күзгүлөрдүн ичине тартып кетүүгө аракет кылышты. Алар сенин келишиңди күтүп жатышат, 8-курмандык. Фатима колун көтөргөндө залдагы жаркан кызыл түскө боелду. Алардын жаны менин сулуу угумду сактап турат. Сен да ошолордун катарына кошуласың. Фатиманын жүрөгү. Мен Фатиманын артындагы алтын күзгүнүн ичинде бир нерсе согуп жатканын байкадым. Бул кадимки күзгү эмес, ал тирүү орган сыяктуу пульсацияланып жаткан кандуу күзгү эле. Анын ортосунда Фатиманын карарып кеткен, соолган жүрөгү көрүнүп турду. Ильястын ачкычы деп шыбырадым. Мен цилиндрди алтын күзгүгө багыттап, анын үстүндөгү баскычты бастым. Цилиндрден чыккан көк нур күзгүгө тийгенде, Фатима жан чыдагыс үн менен бакырып жиберди. Анын жапжаш болуп көрүнгөн жүзү көз алдымда өзгөрө баштады. Териси кургап, чачтары түшүп, ал бир нече секунддун ичинде нагыз 100 жаштагы кемпирге айланды. Тактот. Сүйүктүм, тактот. Мен сага баарын берем, деп ал бутума жыгылды. Бирок мен тактагон жокмун. Күзгүлөр залы титиреп, дубалдардагы күзгүлөр биринин артынан бири жарыла баштады. Ар бир жарылган күзгү менен кошо бирден арбактын жаны боштондукка чыгып жатты. Бирок эң чоң күзгү, Фатиманын жүрөгү сакталган күзгү жарылган жок. Тескерисинче, ал мени өзүнө тартып, цилиндрди колумдан жулуп алды. Сен менин жүрөгүмдү талкалай албайсың, деди Фатима жерде жатып, тиштери жок оозу менен иржайып. Себеби бул күзгү сени менен мени байланыштырып койду. Эгер аны талкаласаң, сен да өлөсүң. Ошол учурда сарайдын күзөтчүлөрү эшикти бузуп киришти. Мен камалып калдым, кандуу байланыш. Күзөтчүлөр эшикти бузуп киргенде, Фатиманын жүрөгү согуп жаткан, алтын күзгүдөн чыккан кызыл нур менин көкүрөгүмө тийди. Ошол замат жүрөгүмдө бирөө кызарган темир менен басып калгандай жан чыдагыс ооруну сездим. Мен полго кулап дем ала албай калдым. Түшүндүңбү, Азамат? Фатиманын үнү эми жердин астынан чыккандай угулду. Ал полдо союлуп, мага жакындап келди.
Анын жүзі кургаган теридей эле, бирок көздөрү дагы деле тирүү жалынга толуп турду. Сен кол койгон келишими жөн эле кагаз эмес эле. Бул байыркы магия менен бекитилген жан берүү келишими болчу. Сен менин байлыгымды каалап кол койдуң, демек өзүңдүн жаныңда мага өткөрүп бердиң. Күзөтчүлөр мени колтуктап үйдө көтөрүштү. Алар мени кайрадан жер төлөгө алып кетүүгө даярданып жатышты. Бирок Фатима колун көтөрүп аларды тактотту. Жок, аны азырынча алып кетпегиле. Ал өзү жасаган иштин жыйынтыгын көрсүн, деди ал күзгүгө карап. Күзгүдөгү туткундар. Мен күзгүгө карадым. Анын ичинде Фатиманын жүрөгү гана эмес, мен бүгүн жер төлөдө көргөн мурунку күйөөлөрдүн, Халиддин, Умардын, Ильястын жана башкалардын жүздөр биринин артынан бири көрүнө баштады. Алар күзгүдөн мага карай калдырууну сунуп, жардам сурап жатышты. Алар өлгөн эмес, деди Фатима, алардын денелери жер төлөдө чирип жатса да, жандары ушул күзгүнүн ичинде менин сулуулугумду жана өмүрүмдү камсыз кылып турат. Сен күзгүнү талкалагың келдиби? Эгер аны талкаласаң, алардын баары менен кошо өзүң да жок болосуң. Сенин көлүгүң азыр эле күзгүгө кирип кетти. Мен күзгүгө карасам, чындыгында эле менин көлүгүм менден бөлүнүп күзгүнүн ичиндеги караңгылыкка сиңип бараткан экен. Көлүгүм жоголгон сайын денем муздап, өзүмдү алсыз сезе баштадым. Акыркы үмүт чөлдөгү жашыруун мөрзө. Дал ошол учурда Ильястын мага берген цилиндри полдо жаткан жеринен жарк этип кетти. Күзөтчүлөр жарктан коркуп, мени кое беришти. Мен акыркы күчүмдү жыйнап цилиндрди алдым да күзгүгө эмес, анын астындагы мрамор полго катуу урдум. Күтүлбөгөн жерден пол жарылып, сарайдын пайдубалы көрүндү. Пайдубалдын астында алтын күмүш эмес, кумга көмүлгөн жүздөгөн адамдардын баш сөөктөрү жана байыркы араб тилинде жазылган бир түрмөк кагаз жатыптыр. Бул эмне? Деп бакырды Фатима, карыган денеси менен кагазга карай умтулуп. Мен кагазды биринчи илип алдым. Бул Фатиманын ата-бабаларынан калган шыныгы керес, уэлл эле. Кагазда мындай деп жазылган: ким бул сарайдын ачкычын кан менен эмес, чындык менен ачса, ал каргышты тактота алат. Жаштыктын булагы канда эмес, кечиримде. Жок, аны окуба. Фатима күзөтчүлөргө ок атууга буйрук берди. Качуу жана жарылуу. Мен кагазды колума кысып күзгүлөр залынын балконунан чөлдүн кумуна карай секирдим. Артымдан ок жаады. Бирок мен чөлдүн ортосунда жашыруун турган кичинекей мөрзөнү байкап калдым. Бул Фатиманын биринчи, чыныгы сүйгөн күйөөсүнүн мөрзөсү эле. Ал өзүнүн биринчи күйөөсүндө байлык үчүн курмандыкка чалганын түшүндүм. Мен мөрзөгө жетип, керээс кагазын анын үстүнө койдум. Ошол замат сарайда зор жарылуу болду. Күзгүлөр залы талкаланып, сарайдын ичинен адам чыдагыс кыйкырыктар угулду. Бирок жарылуудан кийин сарай жок болгон жок. Ал кумдун астынан кайрадан көтөрүлүп, мурдагыдан да кооз жана коркунучтуу болуп чыга келди. Мен өзүмдүн колума карадым. Колумдагы тери карыган кемпирдин терисине окшоп быршып баратты. Фатима менин жаштыгымды уурдап алган эле. Эми ал сарайдын ичинде жапжаш болуп, мени күтүп жатты, күзгүдөгү карлык. Чөлдүн муздак шамалы кумдарды асманга көтөрүп, менин карыган, алсыз денемди жерге басып жатты. Мен титиреген кол менен мөрзөнүн жанындагы кичинекей суу тактагон чуңкурга үңүлдүм. Суудагы чагылыштан мен өзүмдү эмес, өзүмдүн чоң атамды көргөндөй болдум. Көздөрүм өңүрөйүп, чачым суюлуп, бетимди терең бырыштар каптаптыр. Болгону 30 мүнөт мурун мен күчкө толгон жаш жигит элем, эми болсо өлүмүн күткөн 90 карияга айландым. Кантип ушундай болсун? Менин үнүм карыган адамдыкындай карлыгып, араң чыкты. Сарай тараптан шаңдуу музыканын үнү угулду. Мен башымды көтөрүп сарайдын балконуна карадым. Ал жерде жапжаш, сулуулугуна көз тойбогон, узун кара чачтуу бир бийкеч турду. Ал Фатима эле.
Ал менин жаштыгымда, менин күчүмдү, менин өмүрүмдү уурдап алган. Ал мага карап колун булгалатта, күлкүсү чөлдүн үстүндөй жаңырып жатты. Биринчи күйөөнүн арбагы. Мен Ильястын берген керээс кагазын кайрадан окудум. Кечирим. Кечирим гана куткарат. Ошол учурда мен таянган мүрзү титиреп, кумдун астынан бир үн чыкты. Бул Фатиманын биринчи күйөөсү Ахмеддин үнү эле. Азамат, сен дагы тузакка түштүңбү? Деп шыбырады мүрзү. Фатима бул каргышты 300 жыл мурун баштаган. Ал мени сүйчү, бирок байлык үчүн мени шайтанга курмандыкка чалган. Ошондон бери ал жаш калуу үчүн ар бир 20 жылда бир жаш жигитке үйлөнүп, анын жанын соруп келет. Ахмед, мен эмне кылышым керек? Дедим мен өксөп. Мен баарын кайтаргым келет. Мен анын байлыгын каалабайм, мага өзүмдүн өмүрүм керек. Сен аны кечиришиң керек, деди Ахмед, бирок кечирим деген бул жөн эле сөз эмес. Сен өзүңдүн ач көздүгүңдү кечиришиң керек. Сен бул жерге эмне үчүн келдиң? Акча үчүнбү? Ошол акчадан баш тартмайынча каргыш үзүлбөйт. Алтын күзгү бул анын жүрөгү эмес, бул сенин каалооң. Сарайга кайтуу, акыркы келишим. Мен карыган денемди сүйрөп, кайрадан сарайга карай жөнөдүм. Буттарым шишип, ар бир кадамым азап алып келип жатты. Сарайдын дарбазалары мен үчүн ачык эле. Күзөтчүлөр мага жол берип, шылдыңдап күлүп жатышты. Мен күзгүлөр залына кирдим. Ал жерде Фатима жаңы жаштыгына мас болуп, бийилип жаткан экен. Ал мени көрүп тактоду. О, мени сүйүктүү, байбичем, кайтып келдиңби? Деди ал мени шылдыңдап. Кандай экен карлык? Сөктүрүң сыздап жатабы? Жүрөгүң араң согуп жатабы? Фатима, мен сени кечирдим, дедим мен Агатике карап. Ал бир саамга тактоп калды, андан кийин катуу каткырып күлдү. Кечирими? Мага сенин кечиримиңдин кереги жок. Мага сенин калган 15 мүнөттүк өмүрүң керек. Сенин жаның толугу менен күзгүгө киргенде мен түбөлүп жаш калам. Ал колундагы сыйкырдуу чөйчөктү көрсөттү. Анын ичинде менин өмүрүмдүн акыркы тамчылары кызыл түстөгү сууктук бар эле. Ич бул сууктукту, Азамат, ошондо сен карлыктын азабынан кутулуп, менин күзгүнүн ичиндеги көлүгүмө айланасың. Сен түбөлүк жашайсың, бирок эч качан эркин болбойсуң. Күтүлбөгөн бурулуш, Ильястын кайтып келиши. Дал ошол учурда жер төлүдөн катуу үн чыгып, Ильястын шынжырлары үзүлүп, ал залга атып кирди. Анын денеси дагы деле арык болчу, бирок анын көздөрүндө өч алуунун жалыны бар эле. Фатима, оюн аяктады, деп бакырды ал. Ильяс колундагы темир масканы жерге чапты. Ал маска сарайдын бүтүндөй энергиясын кармап турган механизмдин бир бөлүгү экен. Сарай калтырап, күзгүлөр кайрадан жарыла баштады. Бирок Фатима колундагы чөйчөктү мага сунуп, мени гипноздой баштады. Менин колум өзүнөн өзү чөйчөккө сунулуп, аны ичүүгө даярдандым. Эгер ичсем, мен Фатиманын кулуна айланам. Эгер ичпесем, карлыктан улам жүрөгүм тактоп калат. Дал ошол учурда мен күзгүдөн Фатиманын артында турган Ахмеддин арбагын көрдүм. Ал мага бир белги берди, Ахмеддин ишараты, чындыктын чагылышы. Күзгүдөгү Ахмеддин арбагы мага карап, колу менен менин алдымдагы чөйчөктү эмес, анын күзгүнүн ичиндеги чагылышын көрсөттү. Мен көзүмдүн кыйыгы менен күзгүгө карадым. Фатима сунган алтын чөйчөктүн ичиндеги сууктук күзгүдө таптакыр башкача көрүнүп турду. Ал жерде таттуу шире эмес, карарып кеткен, жыландын уусундай кайнаган коюу кан жаткан эле. Эгер муну ичсең, жаныңды түбөлүккө маклукка сатасың, деген Ахмеддин үнү мээмдин ичинде жаңыргандай болду. Мен колумду чөйчөккө сунуп жатып, Фатиманын көздөрүнө тике карадым. Анын жапжаш сулуу жүзүнүн артында миңдеген жылдар бою топтолгон ач көздүктү көрдүм. Ич, Азамат. Ич дагы, карлыктын азабынан кутул, деди ал гипноздоочу үн менен.
Мен чөйчөктү алдым да аны оозума алып баруунун ордуна бардык күчүмдү жыйнап Фатиманын бетине чачып жибердим. Каргыштын кайтышы. Жок, деп бакырып жиберди Фатима. Кара сүйүктүк анын жүзүнө тийгенде, күкүрт кислотасы тийгендей эле терисинен түтүн чыгып күйө баштады. Анын жаңа эле алган сулуулугу айнектей сынып астынан кайрадан карыган, чиреген териси көрүнө баштады. Сарай титиреп, дубалдардагы күзгүлөр биринин артынан бири жарылып, ичинен мурунку күйөөлөрдүн көлүгөлөрү залга атып чыга башташты. Алар боштондукка чыкканына сүйүнүп Фатиманы жан-жагынан курчоого алышты. «Ильяс, кач!» деп бакырдым мен. Бирок менин карыган денем полго кулап түштү. Жүрөгүм тактоп бараткандай сезилди. Жаштыгым кайтып келген жок, тескерисинче, Фатиманын каргышы мени ого бетер картып жатты. Ильястын эрдиги. Ильяс арык, алсыз болгонуна карабай, күзөтчүлөрдүн биринин колундагы кылычты жулуп алды. «Азамат, сен керезди окудуң. Кечирим, бул өзүңдү курмандыкка чалуу», деп кекирдал. Ильяс Фатиманын жанына чуркап барып, залынын ортосундагы башка алтын күзгүнү, Фатиманын жүрөгү согуп жаткан күзгүнү кылыч менен чапты. Көз. Күзгү жарылып, ичинен кара кан атырылып чыкты. Ошол замат бүтүндөй сарай чөлдүн кумуна чөгө баштады. Дубалдар урап, шыптан зор таштар түшө баштады. Күзөтчүлөр кумдун астында калып, Фатима өзүнүн күзгүдөгү арбактары менен кошо жердин тереңине тартылып баратты. Чөлдөгү ачылыш. Көзүмдү ачканда, мен сарайдын урандыларынын жанында, кумдун үстүндө жатыптырмын. Күн чыгып келе жатыптыр. Денем дагы деле алсыз, бирок мен өзүмдүн колума карап таң калып калдым. Менин терим кайрадан жашарып, бырыштар жоголуп бараткан экен. Бирок мен 30 жаштагы азамат эмес элем. Мен 45-50 жаштагы, чачына бир аз ак кирген, акылмандыкка толгон адамдын кейпине келдим. Фатима менин 30 жылымды биротоло суруп кеткен экен, бирок каргыш үзүлгөндүктөн калган өмүрүм мага кайтарылды. Жанымда Ильяс жатты. Ал дагы жашарып 40 жаштагы кишидей көрүнүп калыптыр. Биз тирүүбүз, деди ал кумду сылап. Бирок Фатима. Ал өлгөн жок. Ал чөлдүн тереңине камалды. Мен ордуман туруп, сарай турган жерге карадым. Ал жерде эч нерсе калбаптыр, болгону кум дөбөлөрү гана. Бирок кумдун арасынан бир нерсе жаркырап көрүндү. Мен барып аны казсам. Фатиманын нике шакеги экен. Анын ичинде менин атым жазылып туруптур. Шакекти колум алганда, чөлдүн шамалы менен кошо Фатиманын шыбыры угулду. Биз дагы кездешебиз, Азамат, сен менин канымды ичтиң, мен сенин жаныңды таттым. Биз эми түбөлүккө байланыштык чөлдөн кайткан карыялар. Күн тобуга көтөрүлгөндө, чөлдүн аптабы биздин жашарып, бирок орта жашка келип калган денебизди сынап жатты. Ильяс экөөбүз бири-бирибизге жөлөнүп, урандылардан бир нече чакырым алыстаган соң, жол жээгинде тактып турган эски жүк ташуучу унааны көрдүк. Айдоочу, бети башын күндөн тоскон жөнөкөй бедуин бизди көрүп таң калды. Анын көзүндө бул эки орта жаштагы киши чөлдүн ортосунда эмне кылып жүрөт деген суроо турду. Бизди шаарга жеткирүүсүн сурандык. Жолда баратып мен унаанын каптал күзгүсүнө кайра-кайра карадым. Күзгүдөн мага 30 жаштагы азамат эмес, жачына ак кирген, көздөрүнүн тегерегинде терең бырыштары бар, жашоонун ачуу татуусун татып бүткөн өлүү жаштагы адам карап турду. Менин жаштыгым Фатиманын чүйчүгүндө калган эле. Бирок Ильястын абалы андан да оор болчу, ал 7 жылдык туткундан кийин жарык дүйнөнү биринчи жолу көрүп, коркуу менен суктануунун ортосунда турду. Чөнтөктөгү жандуу алтын. Менин оң колумдун сөймүйүндө Фатиманын нике шакеги турду. Мен аны чечүүгө бир нече жолу аракет кылдым, бирок ал териме сиңип калгандай кыймылдабай койду. Шакек кээде ысып, кээде муздап, менин тамырым менен чогуу согуп жаткандай сезилчү. Бул жөн эле металл эмес, бул Фатиманын менин жаныма таштаган чынжыры эле.
Дубайга жақындаганда шаардын асман тиреген имараттары мурдагыдай жаркырап көрүнгөн жок. Эми алар мага адамдардын канына жана карызына курулган зор мүрзөлөрдөй сезилди. Азамат, Тарик сени издеп жатат, деди Ильяс акырын. Сен ага $2 миллион карызсың. Ал сени тааныбаса да, сенин кайда экениңди билиши мүмкүн. Фатиманын адамдары менен Тариктин байланышы бар болчу. Тариктин капканы. Мен өзүмдүн эски батириме баруудан корктум. Ошондуктан биз шаардын четиндеги Индиядан келген жумушуулар жашаган арзан мейманканалардын бирине тактодук. Бирок биз бөлмөгө кирерибиз менен эшик катуу тебилип ачылды. Ичкериге кара костюм кийген, курачан 4 адам кирип келди. Алардын башында Тариктин оң колу Карду Саид турду. Азамат кайда? Деп бакырды Саид, мага куралын кезеп. Ал мени тааныган жок. Анын көз алдында мен карыган, чарчаган бир байкуш элем. Мен Азаматтын агасымын, дедим мен, үнүмдү мүмкүн болушунча калыңдатып. Ал качып кетти. Чөлгү кеткен ошо бойдон дайынсыз. Саид мага жакындап келип жакамдан алды. Калп айтпа, карыя. Ал Фатима шейхага үйлөнгөн. Азыр Фатиманын сарайы жок, өзү да жок. Бизге акча керек. Дал ошол учурда менин колумдагы шакек катуу сыпкочкул кызыл түстө жаркырап кетти. Саиддин көзү шакекке түштү. Бул Фатиманын белгиси го. Анын жүзүнөн заматта өлүмдүн үрүйү учту. Сен кантип бул шакекке ээ болдуң? Саид артка чегинди. Анын кыл алдындагылар да куралдарын түшүрүштү. Алар Фатимадан Тариктен да бетер коркушарын түшүндүм. Бул шакек Дубайдын күмүскө дүйнөсүндө өлүмдүн мөөрү катары белгилүү экен. Шакектин аяны. Ошол түнү мен түш көрдүм. Түшүмдө мен кайрадан күзгүлөр залындамын. Бирок күзгүлөрдүн баары сынык. Сынган айнектердин ичинен Фатиманын жаш, сулуу жүзү мага карап турат. Азамат, сен мени өлтүрө албайсың, деди ал шыбырап. Сен менин шакегимди тагындың, демек сен менин жаңа үйүмсүң. Сенин денең менин кайтып келе турган босогум. Мен чөчүп ойгондум. Денем муздак терге батыптыр. Колумдагы шакек азыр менин теримдин астына кирип кеткендей көрүндү. Мен Ильясты ойготтум. Ильяс, биз бул шакектен кутулушубуз керек. Фатима өлгөн жок, ал менин ичимде жашап жатат. Дедим мен коркуу менен. Ильяс менин колумду кармап көпкө тиктеп турду. Бир жол бар, деди ал. Дубайдын эски бөлүгүндө, Албастакияда бир табып жашайт. Ал Фатиманын тарыхын билет. Анын аты Шейх Мансур. Эгер ал жардам бербесе, сен жакында Фатимага айланасың. Сенин жүзүң өзгөрө баштайт, Азамат, карачы. Мен күзгүгө чуркап бардым. Менин көздөрүмдүн түсү өзгөрүп, Фатиманыкындай сары оттой жана баштаптыр. Мен өзүмдүн эмес, анын көздөрү менен дүйнөнү көрө баштадым. Жолдогу аңдуу. Биз мейманканадан качып чыктык. Бирок көчөдө бизди Тариктин адамдары гана эмес, көзгө көрүнбөгөн көлөгөлөр да аңдып жүрдү. Шаардын чырактарынын алдында менин көлөкүм менден бөлөк кыймылдап, мага катылган бычак менен кол салууга даярданып жаткандай сезилди. Биз Шейх Мансурдун үйүнө жеткенде, ал бизди күтүп тургандай эшигин ачты. Киргиле, Фатиманын туткундары, деди ал карыган үнү менен. Силер алып келген каргыш Дубайдын асманын каптап жатат. Ичкери киргенибизде Шейх Мансур менин колумдагы шакекти көрүп, жүзүн буруп кетти. Бул шакекти чечүүнүн бир гана жолу бар, деди ал. Бирок ал үчүн сен өзүңдүн эң кымбат нерсеңди курмандыкка чалышың керек. Эмнени? Деп сурадым мен. Сенин эс тутумуңду. Сен ким экениңди, Фатиманы, Ильясты, өзүңдүн өткөн чагыңды түбөлүккө унутушуң керек. Болбосо, Фатима сенин эс тутумуң аркылуу бул дүйнөгө кайтып келет. Мен Ильяска карадым. Ал мени куткаруу үчүн 7 жыл тозакты жашаган. Эми мен аны унутушум керекпи? Шейх Мансурдун бөлмөсүндөгү чындык.
Шейх Мансурдун бөлмөсү миңдеген жылдык китептерге, кургатылган чөптөргө жана шамдын алсыз жарыгына толгон эле. Абада ачуу түтүндүн жыты калкып турду. Шейхтин сөздөрү кулагымда кагылган коңгуроодой жаңырып жатты. Өткөн чагыңдан баш тартсаң гана ичиңди сактап каласың. Кантип? Деди мен колумдагы карарып бараткан шакекти карап. Мен баарын унутушум керекпи? Өзүмдүн ким экенимди, Ильясты, жада калса бул тозокту кантип жеңгейимди дагыбы? Ооба, деди Шейх Мансур көздөрүмө тики карап. Анын көздөрү менин жанымдын тереңине чейин өмүлүп жаткандай сезилди. Фатима сенин эс тутумуңдагы коркунуч менен ач көздүктөн азыктанат. Ал сенин өткөн чагыңдагы күнөөлөрүңдүн чагылышы. Эгер сен ошол эстеликтерди өчүрсөң, анын сенин денеңе жабыша турган тамыры калбайт. Шакек өзүнөн өзү түшөт. Бирок сен жаңы төрөлгөн баладай таптаза жана эч нерсесиз каласың. Мен Ильяска карадым. Ал бурчта башын жерге салып отурду. Ал мени куткаруу үчүн өз өмүрүн тобокелге салган жалгыз адам эле. Эми мен аны тааныбай каламбы? Курчоодо көбүй. Дал ошол учурда шейхтин үйүнүн сыртында машиналардын дөңгөлөктөрүнүн кычыраганы угулду. Бир нече секунддан кийин катуу үн чыгып дарбаза талкаланды. Тариктин адамдары Саиддин башчылыгында шейхтин үйүн курчоого алышты. Азамат, чык сыртка. Саиддин үнү мегафон аркылуу жаңырып турду. Биз сенин Шейх Мансур менен бирге экениңди билебиз. Фатиманын шакегин бизге берсең, сени тирүү калтырабыз. Тарик сени менен жеке сүйлөшкүсү келет. Ильяс ордунан атып турду. Азамат, убакыт бүттү. Деди ал шашып. Алар шакек үчүн баарын өлтүрүшөт. Шейх, баштаңыз. Мен аларды тосуп турам. Жок, Ильяс. Деп анын колунан кармадым. Алар сени өлтүрүп коюшат. Мен ансыз деле 7 жыл мурун өлгөм, Азамат, деди ал мага калтырак жылмаюу менен. Сен мага жарык дүйнөнү көрсөттүң. Эми менин кезегим. Мени унутсаң да, менин жаным сени каргоп жүргөнүн билип кой. Ильяс эшикке карай чуркап чыкты. Сыртынан ок атылганы, кыйкырыктар жана төбөлүштүн үнү угулду. Ритуал, от жана суу. Шейх Мансур мени палга отургузуп, алдыма жез чөйчөктү койду. Анын ичине чөлдүн кумун жана кандайдыр бир тунук сууктукту куйду. Колуңду сун, Азамат, деди ал буйрук менен. Мен оң колумду, шакек тагылган колумду сундум. Шакек азыр менин терим менен биригип, тамырларымды кара түскө боёп салган эле. Фатиманын ичиндеги шыбыры күчөдү. Аны укпа, Азамат. Ал сени жок кылат. Биз биргебиз. Биз Дубайдын падышасы болобуз. Шейх Мансур шамды алып, чөйчөктүн ичиндеги сууктукту тутантты. Көк жалын көккө көтөрүлдү. Ал менин колумду ошол жалындын үстүнө кармады. Азамат, азыр көзүңдү жум. Деп бакырды ал. Өзүңдүн эң бактылуу учуруңду эсте. Андан кийин эң коркунучтуу учуруңду эсте. Жан алардын баарын ушул отко ташта. Мен көзүмдү жумдум. Көз алдыма балалыгым, Дубайга биринчи келгеним, Тариктин карыздары, Фатиманын нике түнү баары кино тасмадай өтө баштады. Бир убакта колумда чыдагыс оор пайда болду. Шакек эрип жаткандай, же менин сөөгүмдү сындырып жаткандай сезилди. Фатиманын акыркы чабуулу. Түтүндүн арасынан Фатиманын элеси пайда болду. Ал азыр жапжаш, сулуу, анын көздөрү мени өзүнө тартып жатты. Азамат, кач бул жерден. Деди ал мага колун сунуп. Мен сени куткарам. Биз түбөлүк жашайбыз. Бирок мен шейхтин сөздөрүн эстедим. Мен Фатиманын көздөрүнө эмес, анын артында турган караңгылыкка карадым. Мен сени кечирдим, Фатима, дедим мен ичимден. Жана мен өзүмдү да кечирдим. Мага сенин байлыгың да, жаштыгың да керек эмес. Дала ошол учурда мен колумдагы шакектин шыркейтип сынганын уктум. Көчкул кызыл жарык бөлмөнү каптап, кулагым тунуп калды. Эс тутумдун өчүшү.
Көзімді ачканда мен өзімді чоочун бир жерде көргөндөй болдум. Шейх Мансурдун жүзү акырындап тумандап, анын аты ким экенин унута баштадым. Ильяс анын аты ким эле? Дубай бул шаар мага эмнени билдирет? Менин мээмдеги ар бир эшик жабылып жатты. Эң акыркы болуп Фатиманын жаш жүзү көз алдымдан жоголду. Ал каңыргы түтөп караңгылыкка сиңип кетти. Мен колумду карадым. Шакек жок. Анын ордунда ак түстөгү так гана калыптыр. Бирок мен бул тактын эмне экенин билбейт болчумун. Сырттан Саиддин жана анын адамдарынын бакырган үндөрү, куралдардын үнү жакындап калды. Шейх Мансур мага карап аянч менен жылмайт. Кач, балам. Арткы эшиктен чык. Сен эми эркинсиң. Бирок сен ким экениңди эч качан билбейсиң. Мен ордуман турдум. Денем жеңил, бирок ичим бош эле. Мен эшикке карай бастым. Сыртта жамгыр жаап жатыптыр, Дубайда сейрек кездешүүчү кубулуш. Артымда өрттөнүп жаткан үй. Кыйкырыктар жана менин бүтүндөй жашоом калды. Мен чуркап жөнөдүм. Кимден качып жатканымды, кайда бара жатканымды билбейм. Бирок мен өзүмдү аман калгандай сездим. Дубайдын белгисиз жолоочусу. Жамгыр Дубайдын ысык асфальтын жууп, шаардын үстүнө боз туман каптап турду. Мен көчөдө чуркап бара жаттым. Буттарым кайда алып бара жатканын билбейм. Мээмде эч кандай план, эч кандай максат жок. Болгону бир нерсени сезип турдум. Мен эркинмин, бирок бул эркиндик абдан муздак жана бош эле. Мен бир чоң соодо борборунун алдындагы күзгүдөн өзүмдү көрүп тактадым. Күзгүдөн мага чачына ак кирген, жүзү акылман жана чарчаган, 50 жаштардагы чоочун киши карап турду. Мен бул ким экенин билген жокмун. Менин атым ким? Бул шаарда эмне кылып жүрөм? Эч кандай жооп жок. Чөнтөгүмдү сыйпалап, бир аз акча жана эскерген бир кагаз таптым. Кагазда бир гана сөз жазылыптыр: кечирим. Бул эмнени билдирет? Кимди кечиришим керек? Же кимден кечирим сурашым керек? Ильястын элеси. Мен шаардын четини, кемежай тарапка басып келдим. Деңиздин толкундары жээкке урунуп, мага бирөөнүн атын шыбырагандай сезилди. Ильяс. Деп айтып алдым кокусунан. Ошол замат көз алдыма бирөөнүн элеси келе калды. Арык, шынжыр менен байланган, бирок көздөрү жалындуу адам. Ал мени куткаруу үчүн өзүн курмандыкка чалганын сездим, бирок ал ким экенин, бизди эмне байланыштырарын эстей алган жокмун. Жүрөгүм сыздап кетти. Бул менин жоготкон эс тутумумдагы эң кымбат досум экенин ички туумум сезип турду. Мен кемежайдагы отургучка отурдум. Колумдагы ак такты карадым. Ал жерде бир убакта шакек болгонун, ал шакек мени өлтүрө жаздаганын гана бөдөмүп элестете алдым. Тариктин акыры. Бир нече күндөн кийин мен шаардагы жаңылыктардан Шейх Мансурдун үйүндөгү өрт жана Тариктин кылмыштуу тобунун кармалганы тууралуу уктум. Маалыматтарга караганда, Тариктин оң колу Саид өрттүн ичинде белгисиз бир күчтүн таасиринен улам акылынан ажырап калган экен. Ал полицияга көлөкөлөр мени өлтүргөнү жатат, Фатима келе жатат деп бакырыптыр. Мен Фатима деген ысымды укканда денем титиреп кетти. Бул ысым менин өткөн чагымдагы эң чоң коркунуч экенин билдим. Бирок ал мага эми жете албайт эле. Себеби мен Фатима азыктана турган азаматты өлтүрүп салган болчумун. Жаңы башталыш, Абу-Дабинин кумдары. Мен Дубайдан кетип, Абу-Дабинин четиндеги кичинекей бир айылга көчүп бардым. Ал жерде эч ким мени тааныбайт эле. Мен өзүмө Омар деген жаңы ат койдум. Күн сайын деңиз жээгинде балык уулап, чөлдүн тынчтыгында жашай баштадым. Эс тутумум калыбына келген жок. Бирок кээде түндөсү чөлдүн шамалы менен Коша Фатиманын алыскы күлкүсүн жана Ильястын кач деген үнүн уккандай болом. Бирок мен коркпойм. Мен өзүмдүн ач көздүгүм үчүн бааны төлөдүм, мен жаштыгымды жана өткөн чагымды бердим. Финал күзгүдөгү акыркы сыр. Арадан 1 жыл өттү.
Bir жолу мен жиекте басып жүріп, құмдың арасынан бір нәрсе жарқырап жатқанын көрдім. Барып қарасам, бұл кичинекей күзгі сынығы екен. Мен аны қолыма алып, өзімдің чагылышымды қарадым. Күзгідегі менің көздерім эми кадимкидей эле коңур түсті болчу. Бирок менин артымда алыскы горизонтто кумдун арасынан жапжаш, сулуу аялдын элеси мага карап тургандай сезилди. Ал Фатима эле. Ал өлгөн эмес, ал чөлдүн бир бөлүгүнө айланып, жаңы курмандыгын күтүп жаткан. Мен күзгүнүн сунугун жерге таштап, бутум менен талкалап салдым. Эми сенин менде бийлигиң жок, дедим мен Шамалга. Мен Ильястан калган жалгыз кагазды, кечирим деген жазууну деңизге агыздым. Мен өзүмдү кечирдим. Мен бул дүйнөдө байлык менен жаштыктан да кымбат нерсе бар экенин түшүндүм. Ал жан дүйнөнүн тынчтыгы, жана эркиндик. Мен жээк менен ары карай бастым. Артымда калган издеримди толкундар жууп жатты. Мен ким экенимди билбейм, бирок мен кайда бара жатканымды билем. Мен жарыкка карай бара жаттым. Тамам,